Сөз судья Кыдырбаевке баяндама берүү үчүн берилет. Кыркел Жумалешев. Рахмат. Урматтуу соттор, урматтуу сот отурумунун катышуучулары. 2023 жылдын 7 февралында Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна Максатбек Мергенбай Жорокуловдун жана Ниязбек Улукбекович Кочкоровдун Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүндөгү токтом жана негизги өндүрүштөн бөлүнүп алынган материалдар мөөрлөнүп чапталган конвертке салынат. Ал андан ары кылмыш ишин териштирген органда сакталат жана анда камтылгандар менен тергөөчүдөн тышкары прокурор жана сот тааныша алат деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө 61-беренесинин 1-4 бөлүктөрүнө жана 100-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерип берүү жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 23 жылдын 7 мартындагы аныктамасы менен аталган иш өндүрүшкө кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 23 жылдын 11 июлундагы аныктамасы менен Конституциялык соттун кворум узак мөөнөт аралыгында жок боло тургандыгына байланыштуу аталган иш боюнча өндүрүш токтото турулган. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 23 жылдын 29 сентябрында аныктамасы менен аталган иш боюнча өндүрүш кайрадан жандандырылган. Арыздануучулардын айтымында адвокат Кочкоров тергөө органы жана соттор тарабынан кылмыш иш боюнча жашыруун конвертке салынган күбөнүн көрсөтмөлөрү менен таанышуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылганда талашылып жаткан ченемге шилтеме жасашып, анын мындай өтүнүчү алар тараптан канааттандырылбай келет. Жорокулов жана Кочкоров өздөрүнүн жүйөлөрүнүн негиздемеси катары тараптардын тең укуктуулугун жана атаандаштыгын, мыйзамды жана соттун алдындагы баардыгынын теңдик конституциялык принцибин ачыктаган Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 22 жылдын 21 сентябрдагы чечимине шилтеме жасашкан. Кайрылуу субъекттеринин пикиринде талашылып жаткан ченемге ылайык тергөөчү, прокурор жана сот гана конвертке салынган материалдар менен тааныша алат. Ал эми айыпталуучу жана анын адвокаты аны менен тааныша албайт. Конституцияда көрсөтүлгөн мыйзам жана сот алдындагы баардыгы бирдей деген принциптин бузулушуна алып келүүдө. Мындан тышкары арыз ээлери өздөрүнүн жүйөлөрүнө негиздеме катары Кыргыз Республикасынын катышуусу менен таанылган эл аралык келишимдерге шилтеме жасашкан. Алсак адам укуктарынын жалпы декларациясынын 8-29 ошондой эле жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 2-беренесинин 2-пункту жана 3-пунктун А пункчасы 14-беренесинин 1-пункту мамлекеттен адилеттүү, компетенттүү, толук кандуу жана натыйжалуу соттук коргоого болгон укукту ишке ашырууну камсыз кылууну талап кылат. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакты менен айыпталуучуну жана анын жактоочусунун натыйжалуу коргоону камсыз кылуу үчүн маанилүү болуп саналган кепилдиктер да берилет. Аларга ылайык айыпкер айыптоочу тарапта болгон бардык күбөлөрдүн катышуусун талап кылуу жана суракка алуу үчүн бирдей юридикалык ыйгарым укуктар кепилденген. Бирок бул кепилдик айыпталуучунун жана алардын жактоочуларынын өтүнүчү боюнча кандайдыр бир күбөнү чакырууга чексиз укук бербейт. Коргоого тиешелүү болгон күбөлөрдү сот өндүрүшүнүн кайсы бир стадиясында суроого, ошондой эле суракка алууга жана ага каршы көрсөтмөлөргө каршы пикир билдирүүгө, суракка алуу үчүн адекваттуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу укугун берерин белгилешкен. Жогоруда баяндалганды эске алып, Жорокулов жана Кочкоров талашылып жаткан ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерип берүүнү суранышат. Ишти сот отурумуна даярдоонун жүрүшүндө жоопкер тарап катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши таанылган. Кыргыз Республикасынын президенти жана министрлик кабинетинин Конституциялык сотундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги үчүнчү жактар катары тартылган. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 32-беренесине ылайык бул иш боюнча бардык зарыл даярдык көрүү иш-чаралары жүргүзүлгөн. Иш кароого даяр. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Урматтуу судьялар, Кыркел Жумалешевке суроолоруңуздар барбы?